Эгерде үйдү ипотекага алсаңыз 5 миллионго алган үйдү 10 миллион кылып төлөп бересиз десем, көпчүлүгү мени жаман көрүштү. Как будто анын үстүнө мен кошуп кое тургандайчы. Мына азыркы учурда мен бир канча банктерге барып консультация алып келатам. Эгерде 9 миллион 600 миңге биз квартира ала турган болсок, 9 миллиондун үстүнө 11 миллион кошуп төлөп берет экенбиз. Жалпы сумма 21 миллион сом болот. Бул 10 жылдын ичинде төлөнө турган сумма. Ал эми строительный компаниянын өзүнөн ала турган болсоңуздар, анда бөлүп төлөө шарты менен алсаңыздар болот. Эгерде инвестиция катары карайм десеңиздер, анда жаңы курулуп баштаган үйлөрдөн алсаңыз болот. Ал эми тез арада келип жашашым керек десеңиздер, анда тез арада мисалы быйылкы жылдын аягында же кийинки жылдын башында бүтө турган үйлөрдөн алып койсоңуздар болот. Ал эми анын төлөмдөрү жана сиздин финансылык абалыңызга кайсы бири туура келет, анын баардыгын консалтингден чечебиз. Сизге туура келген кыймылсыз мүлктөргө инвестиция кылып баштасаңыз болот. Кайсыл жерден кантип алсак болот, кыймылсыз мүлктөрдү тандоодо эмнесине карап тандашыбыз керек, анын баардыгын консалтингден үйрөнө аласыздар. Ал эми сиздерге сунуштамакмын, ипотекага алгандан көрө бир аз сабыр кылып, бир аз татаал болсо дагы ашыкча төлөм жүргүзбөстөн, акчаңызды ашыкча коротпостон бөлүп төлөө жолу менен алууну сунуштамакмын. Ал эми мына ушул кыймылсыз мүлккө инвестиция кылуу сиздерге да кызык болсо, анда консалтингге келиңиздер, комментарийге консалтинг деп жазыңыз.